Бул алымдардан Мухаммад ас-Сури учурларда ар жерлерге кезип жүрүп, илим сапарын уюштуруп, ар кандай өлкөлөргө барып жүргөн. Бир өлкөгө өтө көп барган экен бул алым. Ошол өлкөгө барып аэропортто түшүп, ар дайым аэропорттун намазканасында, аэропорттун жанында мечит болгон, мечитте жатып ошол жерде намаз окуп, анан сапарын улап кетишкен ар дайым. Ошончолук көп баргандыктан ал жердеги мечиттин охранасы, объекттин караган жоопкерчиликтүү адам, күзөтчү деген. Ошо күзөтчүн менен телефон номери менен алып байланышып жүргөн экен бул киши. Ошондой күндөрдөн бир, түндөрдөн түн, күндөрдөн күн дагы бир ошол жака сапар болуп калды. Охранага ошол жердин күзөтчүсүнө чалып, мен ушу бүгүн күнү барам, күзөт мечитти жаппай эле, эшигин жаппай эле кетиңиз, мен намазымды окуп ошол жерде ибадат кылып, анан жолумду, сапарымды улап кетемин деп чалып айтып койт экен. Охрана дагы жаппай кетет экен. Ушул айтканымдай түнү саат 2-де бул өлкөгө түштү аэропорттон. Түшкөндөн кийин намазына окуйын деп мечитке кирсе, бир адам өтө катуу ыйлап атыптыр. Ыйлап дартын айтып атыптыр. Дарты чын жүрөктөн, чын көңүлдөн Аллахка болгон сый урматта чыгып жатыптыр. Жаш бала эмес, жаш баладан да катуу кыйкырып, заманынын өзүнүн жан дүйнөсүнүн ичиндеги сөздөрдү чындап айтып атыптыр. Мисалы, сиздин жан дүйнөңүздө кандай белгисиз сөздөр менде бар. Мага белгисиз ал, бирок Аллах үчүн бары жок белгилүү. Жүрөгүңүз түкпүрүндөгү нерселер белгилүү. Күзгүнүн жанындагы айнектин алындагы гүлдөр кандай чырайлуу гүлдөгөн сыяктуу, Аллах дагы ошол чырайлуу кылып биздин сырларыбызды билип алат. Бул барса, бул адам, байкуш адам чындап жүрөгү менен Аллахым бер энди мага. Бербесең бойт энди. Кудайым бер энди. Ондой бойт да. Кудайым бергине деп. Ошентип баягы өзүнүн тилинде сүйлөшүп Кудайга кудду баягы диалог жанындагы досу менен сүйлөшкөн сыяктуу өтө катуу дартын айтып сүйлөшүп жатыптыр да. Бул сүйлөшүүгө, сухбетке өтө таң калдым дейт алымдардан. Өтө таң калып барып, досум, жолдошум, не болду сага? Мынчалык дуаңыз сыры себеби эмнеде? Секети эмнеде? Себеби эртең менин аялым, жубайым, өмүрлүк жолдошум, алтындардын алтыным, өмүрлүк жолдошум операция болот. Операцияга муктаж. Мага акча керек. Канча акча керек? 15.400 жунай акча керек мага дейт экен. Байкасаңыздар, цифраны эслеп калыңыздар. 15.400 жунай мага акча керек дейт экен. Менде андай акча жок. Молдолордон анча акча не кылсын? Молдолор ол. Ошентип, менде андай акча жок, болсо бермекмин дейт экен. Бирок жакшы кеңешим, тахажжутуңду уланта бер, Аллах бир жол көрсөтөт дейт экен. Мен кирдим, намазымды окудум, багымдатты, берешендин эгеси болгон Аллахка дуа кылдым, анан жаттым, уктадым. Уктап турдум, элдер келишти баштады, багымдат өзгөчө бир аура пайда боло турган учур багымдатта. Элдер келип атат, адамдар келип атат, азан айтылды, сүннөт окулду, камат айтылды. Анан элдер мени имамчылыкка чыгып бериңиз, сизди телевидениеден башкадан көрүп жүрөбүз, чоң алымсыз чыгып бериң дейди. Багымдатка имамчылыкка чыктым дейт. Чыгып окушту баштадым. Бүткөндөн кийин салам бердик, зикир тарттык. Багымдат намазы бүттү. Элдер үйүнө кетти. Бирок адамдардын арасынан бирөөсү келип мага учурашып, сизди өтө жакшы көрөмүн, телевиденияларын көрүп турамын, сизге өтө жолугуш мен үчүн максат эле, ниет эле, көңүл эле, кездештирген Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун. Алаканыңызды кармадым, буга дагы Аллахка шүгүрлөр, чексиз мээримдүү Затка шүгүрлөр болсун деп дуа кылышты баштады. Анан мага айтты, дамла дейт, менин бир заводум бар. Заводумдан түшкөн пайдалардан зекетин берейин деп аттым эле. Чындыгы пайда муктаж адамды табып, мына ошол акчаны азыр алып келгенмин. 15.400 жунай.
15.400 ай дейт экен. Мухаммад Асури ошол жерде денем бир титиреп башкача болуп кеттим. Баягыны чакырды. Кел. Канча керек эле операцияга? 15.400 ай керек дейт. Аллах сифра ушул жагынан да турлап койгон. Бир тыйын аз эмес, же кем эмес, же көп эмес. Ушул жагынан да турлап койгон үчүн кудуреттүү Аллахка шүгүр айттым дейт. Ушул адам өтө муктаж, ушуга бериңиз. 15.400 ошого берди операцияга. Баягы адам рахмат деген жок бизге. Тууру барып жай намазга дагы жыгылып саждада дуа кылыш баштады. Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Бергениңе шүгүр Аллахым. Сенин казынаңың чексиз. Айтор рахмат айтып намазын улантышты баштады. Баягы адамдарға таң калып, аялым канча адамдарга бергил деп айтты эле, мен бөлбөдүм эле акчаны. Ар дайым берейин деп бир жерге барсам, акчаны калып кетет эле. Бирок бүгүн акчаны да калып чыкканымды караңыз. Бул Аллахтын кудурети дейт экен да. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах ушинтип турлап коет. Ар бир нерсени контуп коюп уксаңыз, ар бир нерседе көңүлдүү, сизге жага турган пайдалуураак нерсе болушу мүмкүн. Дагы бир аэропорт маселесинде устаздардан бирөөсү, ошол Сауд шейхтеринен, араб шейхтеринен, араб эмираттарынан бирөөсү Америка жакка сапар кылышат экен, илимий сапар. Барып аэропортто түшкөн учурда ал жерде эми Америка мусулман өлкө эмес, намаз убакыты болуп калыптыр. Мухаммад Хасан шерийге айтыптыр, кичине билдирбей жайыраак азан айтсаңыз шамды окулайлы, намазды окулайлы. Макул деп намазды жайыраак айтыңыз. Бул мечит эмес, бир Америка деп коет бу жерде. Бирок сөзүмө кулак салбай, ушундай кыраатты келиштирип, худду Мадина Мунавварада Харам мечитте азан айтканда өтө каттуу азан айтты дейт да. Ошончолук каттуу айтты дейт. Эми ал эмне каттуу сөз айта албайбыз. Алла дини алым болсо, күчтүү илими болсо, бизден күчтүү болсо баары. Бул жерде намаз азан бүткөндөн кийин сизге айттым го эми. Имамчылыкка чыгып бериң энди. Каматты өзүм айтам. Бирок жайыраак окуң. Бир мусулман эмес. Ооба деп имамчылыкка чыкты, каматты айттым. Намазды дагы өтө каттуу окушту баштады. Мариям сүрөсүнөн баштап энди Кудай берди. Бардыгынын көзү бизде, хамма өткөнү кеткени бардыгы бизди карайт. Албетте. Намазыбыз уланып жатты. Намазыбыз бүттү. Бир полиция формасындагы бирөөсү келип, силер акмаксыңар, тентексиңер. Неге? Неге адамдар бут кийим койгон жерге силер пешенеңерди коюп атасыңар? Жок. Бул Кудайдын буйругу. Бизге биздин жаратуучубуз Аллахтын бизге болгон буйругу дейт экен. Ооба. Ушул силердин Аллахыңар буйруган ишти мен дагы кыламын дейт экен. Мен дагы аткарамын. Башым ооруган учурда түнү болсун, күндүз болсун үйүмдө, башым ооруганда ошентип жерге башымды койсом, башым кадимкидей түзөлүп сакайып калат. Көрсө бул мусулмандардын белгиси, мусулмандардан экен. Үйүнө алып барды бизди, чай берди, башка кылды. Биз ошол жерде сүйлөп бердик, мусулманчылык тууралуу, ислам тууралуу, адеп ахлак тууралуу, Аллах тууралуу, пайгамбарлар тууралуу, кыбла каякта, рүкүнү кандай кылабыз, сажданы кандай кылабыз, тахажжудду кандай окуйбуз, кандай имандуу адам болобуз, бардыгын түшүндүрүп айтып бердик. Үй бүлөсү, аялы, эки кызы бардыгы айтор, семьясы менен мусулман болду дейт. Карасаңыз, мусулман болду дейт. Аллах бардыгыбызды ушундай жакшы иштерге, үй бүлөсү менен, семьясы менен мусулман болушуна себепчи кылган пенделерден кылсын. Аллах акыретте ак нур менен ак жүздүү адамдардын арасына кошсун бизди. Жамандалган эмес, гыйбатталган эмес, адал иш кылгандардын катарына кошсун. Хикаяда өтө пайдалуу нерсе көп, урматтуу мусулман. Биринчиден тахажжуд. Тахажжуд маселеси кетти, байкасаңыздар. Ал пенде түнү 2-де келгенде тахажжуд убактысы эди. Тахажжудда дуа кылып атты эле. Кудум досу менен сүйлөшкөн сыяктуу, Кудайым бербесең болбойт энди. Сен бербесең каяка барам мен? Айтчы, суранычы, Аллахым бергин деп чын жүрөктөн
берилип кудду досу менен сүйлөшкөндөй сурап жатты да бул. Бизчи бүгүн кандай сурайбыз? Пешенебиз тырышкан, характерибиз келишкен, таашка турсак ушул нааразы болуп, кудду ушу бир буйрукту аткарып аткандай, приказ аткарып аткандай ыраазы болбой жок. Билесизби, бизге эмне үчүн кыйынчылык керек? Кыйынчылык, ошол кыйынчылыктын болгонунун себеби биз Аллахка жалынабыз. Ошо кыйынчылыктан өтөйлү деп. Кыйынчылыкта дагы демек пайда бар экен. Албетте, урматтуу мусулман ушундай. Аллах берет экен, бары жокту берет экен. Экинчи алына турган сабак, аэропортто байкасаңыз, бул мусулман өлкө эмес. Сенин мечитиң эмес. Азанды кыйкырбай айт, акырын айт, намазды акырын оку деди. Бирок амал кылба дагы. Аллахтын сөзү аалымды жаңырсын деген максатта акыйкатты даңазылады. Деңнерөө болуп туруп калган душмандын ортосунда дагы Аллах деп кыйкырды. Сараң болсо дагы, сапсары болсо дагы, сөөмөй кыйшык болсо дагы, бели кыйшык болсо дагы Аллах деди. Көйдөнү көрбөгөндөрдүн арасында көйдөнү көргөн адамдын уялышыга акысы жок. 1000 картошка болсо, ортодо бир пияз болсо, ал пиязмын деп мактанышка укугу бар. 1000 картошка бир пиязды жамандашы мүмкүн, сен ачуусун, жамансың, чиритесиң, киритесиң деши мүмкүн, көзүңдү ачтырасың деши мүмкүн. Бирок алар картошка. Пияздык үчүн мактанат. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах бардыгыбызга ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Ыймандууларды ыймандуулук көрсөтүп, ыймандуулар менен жүрүүнү насип этсин. Тагачтыкка туруп, Аллахтын сөзүн таңдаган, иманга, исламга, динге, мекенге, жерге кызмат кылган инсандардан кылсын. Кыргыздын байрагын асмандарга желбиреткен жигиттерден кылсын.